Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Кезекте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Кассандра тамгасы романынын 8-чи бөлүгү. Трибун үчүн жазылып жаткан макаланын көпчүлүк бөлүгү даяр болуп калган. Эманы корутундулаш керек эле. Бирок иш бүтөөрүнө канчалык жакындаган сайын Борктун тынчсыздануусу ошончолук күчөй баштады. Кассандра тамгасынын феноменин илимий жактан түшүндүрүүгө ашыкча сүңгүп кетпеди бекен? Ошол эле учурда элдин басымдуу көпчүлүгү үчүн, а мүмкүн абсолюттук көпчүлүгү үчүн Кассандра эмбриондордун берген белгилери жөнүндө эч нерсе көрбөй, эч нерсе укпай, эптеп унутуп коюу үчүн космостогу Филофейдин чагымчыл аракеттеринен кандай айла менен болсо да кутулуу маанилүүдүр. Кыйды саясатчы Оливер Ордок дал мына ушуну сезди дагы ошого жараша ыңгайлашты. Ошентип ийгиликке ээ болду. Сөзсүз, ал саясий жеңишке жетти. Албетте ал алдоо жолундагы жеңиштечи, бирок элдин массалык түрдө өзүн өзү алдоосунун жолуна түшүп кеткендигин аларга кантип түшүндүрөсүң? Кантип ага ынандырасың? Ордокко караганда анын саясий тажрыйбасы, саясий ийкеми жетишсиз экенин Борг түшүнөт. Ооба, эми алар душман болуп калышты. Ушунчалык кырылышкан душманга айланышты. Борг аны каалайбы же каалабайбы, алдыда күрөш, сөзсүз болуучу күрөш турду. Ордоктун күткөнү да ошол көксөгөн президенттиктин жолунда эл алдында кармаш. Бул жагынан алганда тагдыр анын колуна марттык жана ыңгайы менен космостон Филофейди, жерден Боргду салып берди. Ушул күндө ойлонуу менен опосуз саясий күрөшкө кандай тез тартылып кетүүгө мүмкүн экендигине, тирешүүнүн каңгызыткан кумары жан дүйнөнү кандай азгырмачылык менен бекем ээлеп аларына Роберт Боргдун көзү жетти. Ордок менен көзмө көз жолуккусу келди. Анын жанына барып, көзүнө тике карап туруп, сөөгүнөн өтүп, чучугуна жеткидей кылып, үнүн катуу чыгарбай, анык жүзү кара турбайсыңбы дегиси келди. Анан баарына: Ордок жүзү кара, мындай немеге бийлик бербөө керек. Анткени ал бийликке Азизилдин келгени менен барабар болмокчу. Баарынан коркунучтуусу анын Азизил экендигин эч ким билбей калат деп жарыялагысы келди. Жок, менин ишим саясий күрөш эмес. Менин милдетим Кассандранын белги бетилери жөнүндөгү чындыктан тайсалдоо менен жүүнү боштук кылып, проблеманы тамырлантып, баланы баштарына үйүп жаткандыктарын кишилерге далилдөө. Бирок бул коркунучтуу чындык экендигине, ошого карабай андан качпоо керек экендигине, андан кутулуунун жолун издөө зарылдыгына аларды кантип ынандырам? Борг аба жутуу үчүн балконго чыкты. Түнкүсүн аба салкын тартып, күз мезгил экенин билдирип турду. Караңгыда жалбырактар тынымсыз шуудурап учуп түшүп жатат. Борг чыйрыга түштү. Ай автобанга чыга бериштеги токойлуу дөңсөөгө тиер-тийбес болуп, жаңы чыгып келатат. Борг бийиктиги жана катмарланганы деңиз жээгиндеги дюналарды эске салган токойлуу дөңсөлөрдүн ары жагындагы гольф талааларын көз алдына келтирди. Ал жака мурдагы жылдары топ ойноо үчүн барып калар эле. Анан кызык, анын эсине качандыр бир көргөн түшү келди. Көрсө түш деген качанкы бир болгон чындык катары адамдын эсине кайрадан түшөт тура. Кайсы бир түнү кыязы жакында эле ал түш көрөт. Түшүндө айлананын баары гольф ойноочу көк майсаң талаа, түн, ай тийип турат. Көңүлү эргип сергек, бирок бала басып, уядагы топ таптакыр таякты тоготпойт. Таякты канчалык керилип туруп урбасын, канчалык күчтөнүп шилтебесин, топ тоголонуп койбойт. Ордунда калган. Анан аңгыча кайдандыр асман тараптан көз өтүп кеткен. Кафедрада бирге иштешкен коллегасы профессор Макс Фрайт пайда болот. Жүрө дейт ал. Айга учуп кетебиз. Ал жакта ушундай бир сонун талаалар бар. Ай гольфун ойнойбуз. Макстын айтканына көнүп, ээрчип жөнөйт. Алар гольф талааларынын үстүнөн каалгып учушат. Арттан болсо, аны кайра чакырып, жессе чуркап келатат. Эмнегедир ыйлап алыптыр. Бул эмне болгон түш? Таң калаарлык.
Жана мындай ойлоп келгенде анча таң калууга деле болбойт. Макс анын жакын досу болчу. Билбегени жок. Астрологиянын артынан сая түшкөн немеле. Гольфту канча эсеп менен утаарын же уттурарын жылдыздарга карап айтууга аракеттенчү. Анын көрөгөчтүгү кээде дал келип калчу, бирок көпчүлүк учурда көз ачыкты, шылдыңга калтырчу. Мүмкүн тигил дүйнөдө Макстын руху бир нерсени сезгендир. Макстын өз сөзү менен айтканда, негативдүү астрологиялык фактордун жакындап келе жатканын күн мурунтан көрүп, досун сокку алдында калтырбоо үчүн айга чакыргандыр. Жанагы түшкө киргени алдын ала эскертип жатканы го. Ооба, Макс тирүү болсо, митингдегини көргөндөн кийин түн катып, алардыкына Нью-Бериге жетип келмек. Андан бир нерсе өзгөрүп кетпесе деле, ал ошондой шашма, бирок өтө боорукер адам эле. Кээде роялда жөнөкөй нерселерди Жессини коштоп ойноп калчу. Кыйла дурус ойночу. Жесси тамашалап калчу. Сенин досторуңдун баары Боб, Макс сыяктуу классикалык варианттагы күлкү келтирерлик интеллигенттер деген киши силер манактар боордоштугун түзсөңөр болмок экен. Сен ордендин башчысы догма жагынан нускалоочу болсоң, ал эми келишимдүү Макс сенин оң колуң болсо, баарына үлгүрмөк. Мына ошондо силер илимден эмес, башка дагы бир нерседен, таптакыр башка нерседен көзгө көрүнмөксүңөр. Бечара Макс, Жессиге тымызын ашык эле. Анан анысын кез-кезде тамашага айландырчу. Ала күй болуп турган чагында оюндагысын айтып салмайы бар болчу. Ийиндечи, Роберт, мен сенин көзүңө айтайын. Сен менен жашоомо чоң жолтоо болдуң. Ал эмне дегениң? Эгер сен болбогондо, мен Жессиге ашыктыгымды айтмакмын. Менин оюмча азыр деле кеч эмес го? Жок, эгер сен таптакыр эле туулбаган болсоң, мына ошондо гана айтмакмын. Андай болсо айла жоктура, мен туулмак эле турсун, сенин жаныңда отурбаймынбы? Кептин баары ошондо да. Эми түшүндүңбү? Мага катуу жолтоо болгонуңду. Макс досум, сен анда өтө эле оңой турмушту каалаган болор элең. Анда экен сен өз бактыңды ошол туулуп калган адам алдында байкап көр. Ал эми сен каалаган шайма-шай келген шартта кызыгы жок. Жок, сенин алдыңда мен көзгө урунбайм, таптакыр. Койсоңчу, сени зайыптардын баары жактырат. Сен келбетиң келишкен, мындайча айтканда, көрүктүү жигитсиң. Качандыр бир кезде мотоциклде зуулдачу элең, баары ооздорун ачып калчу. Анан да сен жашырааксың. Мен мотоциклистмин. Сен болсо дүйнөгө белгилүү окумуштуусуң. Мен мотоциклистмин. Сен болсо бай адамсың. Жазган китептериңе чоң калем акы аласың. Сөйлөттү, Нью-Бериде сонун үйүң бар. Аялың сага Бахтан, Бетховенден, виолончелде ойноп берип турат. Мен мотоциклде өйдө төмөн зуулдайм. Сен модалуу Нью-Бери гольфто топ кубалайсың. Мен болсо мотоциклде зуулдайм. Сен Кремлдерде, ак үйлөрдө чыгып сөз сүйлөйсүң. Мен болсо мотоциклде зуулдайм. Токто, Макс. Деле бечара боло каласың да. Сен мотоциклист эле эмессиң? Анын үстүнө ал мезгил өттү. Сен өз илимиңде саясий географияда даңкың таш жарат. Бүткүл планета сенин колуңда. Анан калса, кеп планета деле эмес, планета эмне болуп калыптыр? Сен абайла, Кокус Анна, татынакай поляк кыздарынын мыктысынын мыктысы. Угуп калса, атың эмне болот? Жаңжал чыкпайбы? Мотоциклиң дагы жардам бербейт. Анна болсо кыялында сени эч кимге теңебейт. Рас, Роберт, сен мени сөздөн кармадың. Анна жөнүндө айтканың туура. Ал эми тигил планета жөнүндө анча эмес. Саясий географияда баарын билүү керек. Ансыз ага кийлигишүүнүн кереги да жок. Бул бөтөнчө баарын камтууга умтулган илим. Бул мен айтаар элем, маалыматтардын банкы. Ооба, бул жагынан алганда мен дүйнөлүк банкирмин. 20-чы Ротшильди десең да болот. Мен баарын билем, баарын угам. Андан эмне болду? Асманда Кудай да баарын билип, баарын көрүп, баарын угуп турат дешет, бирок колунан эч нерсе келбейт. Бүгүн ал жок. Автокатастрофада жан таслим болду. Өтө эле учуп күйүп жүрчү эле.
Анна дароо картая түштү. Уулу үйлөнгөн, өзүнчө турат. Жесси экөө телефон чалышып турушат, кээде көрүшө калышат. Акыркы рет Анна жайында келди. Таза абадан дем алып сейилдөө үчүн, ойногондорду көрүү үчүн баары гольф талаага барышты. Жакшы эс алышты. Ошо жактан гольф клубтун ресторанынан түштөнүштү. Анан өткөн күндөр жөнүндө сөз өзүнөн өзү чыгып кетти. Максты көп кеп кылышты. Маркум ушул жерлерди жакшы көрөр эле. Зуулдап жетип келип калчу. О, кайран гана Макс Фрайд досум. Сен азыр адамдардын акылы менен жан дүйнөсүнө минтип бүлүк түшүп, дүйнөдө болуп жаткандарды көрсөң эмне дейт элең? Эмне кылмаксың? Көзгө көрүнбөс генетикалык куюн көтөрүлүп, чарк айланып жатат. Эми экөөнүн бирин жасоо керек. Башкалар эмне болсо ошол болсун, өзүм аман калсам болду, деп көпчүлүк ойлогондой, көзүм көрбөсө көчүгүмдү бөрү жесин дегенсип, корккондо башын кумга катып алган төө куштун кейпин кийүү керек, же жалтанбай теңирдин көзүн тике карап, анын элге эскертүүсүн кабыл алуу керек. Анткени теңир эскертип гана коет. Бүтүнгө келүү өзүбүздөн. Бул жагынан Макс Фрайдтыкы чын болчу, жанагы түшкө киргени да бекеринен эмес. Демек алдын ала сезип кооптонду, кырсыктан күн мурун сактап калгысы келип чакырды. Айдагы гольф талааларга чакырды. Бирок эми кырдаал кандай болор экен? Анткени ордок чынында маселени бурмалап салбадыбы? Коомду көз көрүнө алдады. Алаксытып кетти. Ошону менен эле бирге кыраан болуп көрүнүү үчүн Боргту эл алдында саясий эрөөлгө чакырып койду. Эми Борг даярданышы керек. Тигинин чакырыгын кабыл алып, Кассандра тамгасы жөнүндө өз оюн айтышы, Филофейди демагогиядан жана саясий спекуляциядан сактап калышы керек. Анан ордоктун тигил жоругун мындан башка эмне демексиң? О, жараткан, түнкү саат 2 болоюн деп калган тура. Кой, отуруп иштейин деп Борг эсине келе түштү. Токтоосуз аракеттенүү керек. Чегинүүгө жол жок. Кабинетине кайтып келип, киребериштеги күзгүгө токтоло калды. Уйкудан калган эки көзү чоктой кызарып, санаа менен кайгыга толуу эле. Чаштары таптакыр агарып кетиптир. Дагы жакшы, башкалардыкындай болуп жыдып кетпегени. Жакында эле немецтер менен топураган журналисттер менен бирге жанынан кемеде сүзүп өткөн Рейн боюндагы баягы абалкы аскалардай кары, алар анын интервьюсун абалкы аска менен болгон интервью деп атап салышты. Бирок көп өтпөй Борг Атлантиканын океандын үстүнөн учуп баратканда, манах Филофейдин чагылганы жарк этип күн күркүрөп, бороон болоорун, анан баардыгы дүрбөлөң түшүп жатканда сценага жанагы шайтандын шапалагындай болгон Оливер Ордок деген неме чыга келерин алар таптакыр билген эмес. Ошентип кармашка чыгууга туура келет. Борг компьютерге отурганы жатканда дабы шугулду. Төмөн жактан Жесси келатты. Ишиң кандай? Сурап калды ал босогодон. Кандай болсун, иштеп жатам, деди ал. Анан эмнегедир эсине түшө калган качанкы бир түшүн ага айтууга оозун белендеп келатып айнып калды. Жесси чарчаңкы көрүндү, ошентсе да анын көзүндө кандайдыр бир учкун тургансыды. Сага жолтоо болбойн дедим эле, Боб. Бирок сени таң калтыргым келип турат. Кана, кантип таң калтырмакчысың мени? Мына, бир кучак кагаз алып келдим. Балким сага кереги тиер? Ал эмне кагаз экен? Факс. Кимден дебейсиңби? Энтони Юнгерден. Энтони Юнгерденби? Деп кайра сурады. Эмне дейт? Эмне деп жазыптыр? Жана мен сага бардык телефондорду сууруймун деп айтпадым беле? Аябай чалса керек, бирок анын чалаарын ким билиптир? Ал эми холдогу факсты өчүрүүнү унутуп коюпмун. Оюма да келбептир. Бир маалда шырк-шырк этип үн чыгат, карасам түрмөк кагаз. Ме, оку. Ар бир барактын башына Кудай жалгагыр, факсты өчүрбөңүзчү, деп жазыптыр ал. Азырда анын факсы барак артынан барак болуп келип жатат. Ага эмне болуп кетти экен? Бечара жигит. Сен окуй бер, мен анан дагы алып келип берем. Күтүлбөгөн иш. Түнкү саат 2. Кимдир бирөө барак артынан барак жазып, факс жиберүүдө. Жазганда да алар менен бир гана рет телефондо сүйлөшкөн чала тааныш Энтони Юнгер жазып жатат. Бирок шайлоо алдында митингде демократиядан жайда атын
ооздуксуз минип алып чаап бараткан ордокту ийгиликсиз болсо да тизгинин тартып токтотууга батынуу менен принциптүү кадам жасабадыбы ал? Ордоктун командасындагы адам көпчүлүктүн көзүнчө өз лидеринен бөлүнүп, анын саясий курмандыгынын тарабына өтүп кетпедиби? Митингден кийин ал кандай акыбалда калганын элестетүү анча кыйын эмес. Ордок өзү жана анын берилген командасы сөзсүз чыккынчы катары Юнгерди күнөөлөштү. Ордоктун канатынын алдында мансапка жетүү жөнүндө ал эми ойлонбой койсо деле болот. Тели тең туштары шылдыңдап күлүп жатышкан болуу керек. Минтип өз жолун өзү тургон болуп көрбөгөн иш. Мына ушундан кийин да ал ордок абийирин ашыра төккөн массалык митингде көөлөгөн адамга жардам берүүгө батынып отурат. Энтони Юнгердин алдында Борг көзүн ыңгайсыз сезди, бирок ошондой болсо да жаны бир аз жаяла түштү. Эч качан эч ким ага боор ооруп жардамга кол сунуп көргөн эмес. Анткени ал дайыма күчтүү, өзүнө өзү ишенген жигит. Эми болсо рингке күч менен сүйрөп чыгарылган неме? Көпчүлүктүн алдында көк ала койдой союлуп, рингден боору менен жылып түштү жана азырынча эл көзүнө көрүнбөй туруп, боюн жыйнамактагы эми өз эрки менен өмүрүн тобокелге салып кайрадан кармашка чыкмак. Мына ушунун баарын түшүнгөн Юнгер ар бир барактын башына Кудайы жалгагыр, факсты өчүрө көрбө деп жазып отурат. Мистер Борг, сиздин үйдөгү телефондоруңуз эмне үчүн иштебей калганын түшүнүп турам, деп жазыптыр Юнгер. Эч качан жадатпас элем, бирок менин абалымды да түшүнүп коюңуз. Эгер мен азыр сиздин алдыңызда чөгөлөп туруп, сизге айтып коюуга милдеттүү болгон нерселерди факс аркылуу болсо да билдирип койбосом, ал мен үчүн чыныгы өлүмгө барабар. Шайлоо алдындагы митингде болгон окуялардан кийин мен жанымды коерго жер таппайм. Мен баарына ал турсун жан кыюуга да даярмын, эгер анын кандайдыр бир жардамы болсо. Ушундай үрөй учурар сөзүм үчүн мени кечирип коюңуз, бирок ордок менен болгон бул адам жийиркенерлик окуяга сизди мен тартып олтурбаймынбы? Бул көкүрөгүн койгулап, өз атын өзү чакырган абийирсиз сасык саясатчыга сизди мен бута кылып берип отурам. Бышактап, ыйлактагандай болбойын, кечирип коюңуз, бирок эрдимди кесетиштеп өкүнүп отурам. Мен кимге кызмат кылып, кимдин союлун чабышкам? Менин тайкылыгым менен ишенчээктигим ушуга жеткирмек, мага чала болот. Бирок азыр сөз мен жөнүндө эмес, кечириңиз, Кудай үчүн. Кеп мындан ары эмне кылуу керек, ошол жөнүндө. Кассандра тамга сынган тебиз. Айтайын дегеним, ушул жерден барак бүтүп, кийинкиси баягы эле өтүнүч менен башталат экен. Факсты өчүрбөңүз, Кудай жалгагыр. Ошентип мистер Борг мындан ары эмне кылуу керек? Бул иште өзүмдүн акмакчылык жасаганыма карабай, айрым бир ойлорумду айтууга рахым этиңиз, балким пайдасы тийип калар. Мистер Борг, айтууга канчалык оор болсо да айтайын, сизге ушундай сунуш кылууга батынганыма алдын ала өкүнөм. Бирок эми аянаар жерим калган жок. Сиздин алдыңызда менин күнөөм ушунчалык, эми мага баары бир. Менин айтайын дегеним, болоору болгон соң ордокту жалган айткандыгы үчүн айыптоого болот. Анткени ал сиз менен жеке көзмө-көз маектешкенине таянып жатпайбы? Сиз аны менен телефондон сүйлөштүңүз, а мүмкүн сүйлөшкөн эмессиз. Сүйлөшкөн күндө да башка нерселер жөнүндө сүйлөшкөнсүз. Бул ошол эле ордоктун өзүнө жараша мамиле болмокчу. Жүзү каралыгына жараша мамиле. Сүйлөшкөнүңөр жазылып калган эмес. Мен аны билем. Кепил боло алам. Ойлонуп көрүңүз. Ушундай кылууга болот десеңиз, мен анын абийирин айрандай төгүүчү сенсация уюштурам. Андайды масс-медиа баса калат. Бирок күрөштүн албетте башка жолу да бар. Эгер сиз, мистер Борг, Филофейдики туура экенине ишенсеңиз жана чындык үчүн өз пикириңизде турсаңыз, мен сиз менен аягына чейин барууга даярмын. Албетте бул жерде менин кызматым сүрөөнчүлүк гана болмокчу. Мен сиздин жан жигитиңиз болуп бере алар элем. Ал эми сиз баш тартпайм десеңиз, алдыда чоң салгылаш тургандыгы айдан ачык. Кырдаал ушундай түзүлдү. Азыркы учурда сиз майдан талаасындагы жалгыз жоокерсиз. Космостук манакты ачыктан ачык жактаган, анын эсхатологиялык концепциясын колдогон, мүмкүн мүлдө планетадагы жападан жалгыз адамсыз. Шайлоо алдындагы болуп өткөн окуядан кийин ордокту тикесинен тик туруп колдогон Бирдиктүү элдик фронттон кийин Филофейдин ачылышын жактап айтаар
Сөзү бар бир аз кишилер да этият болушуп, унчук алышпайт. Ал эми калктын басымдуу көпчүлүгү факсты өчүрбөсөңүз экен, Кудай жалгагыр. Ошентип мистер Бург митингдеги шайлоочулардын түрүнө караганда калктын басымдуу көпчүлүгү ал турсун тилекке каршы өлкөнүн бүткүл эли деп айтса да болот. Кассандранын тамгасы боюнча космостук экспериментке каршы. Кассандра эмбриондор жөнүндө элдин уккусу жок, билгиси жок. Аялдар тапкыч нурлардын көзөмөлүндө болууну каалашпайт. Альфа бейсболдогу митингде болгон окуяны бардык маалымат агентстволору берди. Ошондон улам штаттарда ордоктун кадыр баркы дароо көтөрүлдү. Азыр ал адам укугун тикесинен тик туруп коргоору, аял эненин эзелтен берки ыйыктыгына чаң тийгизбестиги жана ал айткандай филофейчилердин кимисинин гана болбосун, алар кайда гана жүрүшпөсүн, мейли жерде, мейли космосто болсун, кара санатай иштери менен жан аябай күрөшөөрү жөнүндө билдирүү жасады. Темирди кызуусунда согоюн деди. Сиздин фотографияларыңызды, мистер Бург, ушул азыркы тапта телекрандардан такай көрсөтүп, тиешелүү түшүндүрмөлөр менен коштотушуп жатышат. Москвадан Филофейдин фотографиялары табылыптыр. Алар да ишке киргизилди. Мен буларды жазып жатканым, сиз телефондорду эмес, телевизорыңыздагы өчүргөн болушуңуз керек деп ойлодум. Сизди митингдин натыйжалары жөнүндө, окуялардын андан аркы өнүгүп жаткандыгы жөнүндө билип алсын дегеним. Бул процесс дагы күч алат, дагы жаа бербей өөрчүйт деп корком. Факсты өчүрбөсөңүз экен, Кудай жалгагыр. Ошентип мистер Бург, бул процесс жаа бербей өөрчүйт. Ошон үчүн сиз мындай кырдаалда баарыдан мурда кандай позицияны, аракеттенүүнүн кайсы жолун тандап аларыңызды чечип алышыңыз керек деп ойлойм. Анткени Генофонддун көзөмөлдөнүшүнө ушинтип атап алышты. Каршы жапырт кыйкырып чыгуулар башталышы мүмкүн. Эгер сиз трибунга макала даярдап жатсаңыз, анда редакцияга барышыңыз керекпи? Же андан көрө материалды факс, телекс же дагы кимдир бирөө аркылуу жибергениңиз дуруспу? Ошону ойлонуңуз. Анткени менин укканыма караганда редакциянын эшигинин алдында плакаттарды көтөрүшкөн пикетчилер котолоп, коркутуп үркүтүп, кыйкырып жатышыптыр. Газетанын имаратын күндүр-түндүр камоого алабыз дешиптир. Мындай учурда жаалданган элге полиция дайыма эле туруштук бере албайт. Билдирген кабарым биринен бири суук, кечирип коюңуз. Дагы кайталайм, сиз майдан талаасында жалгыз жоокерсиз. Филофей космосто душмандарынын колу жеткис жерде. Ошону менен эле бирге тилектештери менен чогуу аракеттенүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап турат. Кайсы жолду тандап аларыңызды чечиңиз. Сиз башкалар түшүнбөгөн жана утурумдук ыңгайына карап түшүнгүсү да келбеген, көрүпенделер түшүнбөгөн нерсени түшүндүңүз жана колдоп чыктыңыз. Сиз жалгызсыз жана жалгыз адамдын миссиясы. Ушул иштин баары көпчүлүк учурда жалгыз адамдын миссиясы. Эмне үчүн турмушта ушундай болуп калган билбейм. Кандай болгон күндө да мен сиз менен биргемин. Мен сизге тирек болууга даярмын. Колуман эмне келсе, ошонун баарын жасоого даярмын. Мен башында жазгандай, сиздин алдыңызда өз күнөөмдү сезгендиктен эле эмес, анткени Филофейдин ачылышы жөнүндө дал сиз менен сүйлөшүүнү ордоко сунуш кылган мен болчумун. Эң башкысы Филофейдин идеяларына өзүм берилип калгандыгыман, адамзаттын келечегине ал экөөңүздөрдүн түйшөлгөндүгүңүздөрдү түшүндүргөнүмөн ошентмекчимин. Балким ушул кезге чейин адам адашып келип, эми же акылына кел да оңол, же өлүп жок болуп кеткен мамонтторчо палеонтологиялык катмарда калууга даярдан деп өзүнө айтаар мезгил жеткендир. Кечирип коюңуз, барак дагы түгөнүп калды. Факсты өчүрө көрбөгүлө, Кудай жалгагырлар. Мен али айтаарымды айтып бүтө элекмин. Мистер Бург, кечирип коюңуз, Тугетер жерин өтөйүн. Менин оюмча эртеңки жок, эми бүгүнкү болуп калды. Күн көп нерсени билдирет. Сенсациялар менен имиш-имиштер эмитен эле башталды. Бул аламатта жападан жалгыз диссонанс, бул сиздин айтчу сөзүңүз. Сиздин көз карашыңыз жана ойлоруңуздун негиздүүлүгү болмокчу. Кандайча аракеттенейин дедиңиз? Пресс-конференцияларга чыгасызбы? Андай болсо аны уюштурууга катышууга, эмне керек болсо жардамдашууга мен даярмын. Анан дагы сизге, Нью-Берге таң эртелеп жетип келүүчүлөр арбын болоору шексиз. Айрыкча репортерлор эскертпей келишет.
Эгер эч кимиси менен жолугушкуңуз келбесе, көрүнө бир жерге эч ким менен жолугушпайм жана менин тынчымды албашыңарды суранам деп жазып илип коюуну унутпаңыз. Мен Нью-Бериде, гольф талааларда, шаар четиндеги парктарда болгом. Мен турган Ридингден 30 минут ачылык жол. Эгер кааласаңыз мен келейин. Сиз менен иштин жайын талкуулайлы. Ушундан улам сизге өз дайынымды билдирип коеюн. Мистер Борг түнкү саат 4 болоюн деп калды. Мен болсом, менин факсым сиздин колуңузга тийип окуйсуз го деген үмүт менен тынбай жазып жатам. Менин сизге айтарым ушунчалык көп эле. Анткени дүйнөдөгү болуп жаткан окуялар, ал турсун күн сайын пресса кабарлап жаткандары дагы цивилизациянын кризисин билдирип жатпайбы? Ушул шарттарда жарык дүйнөгө ымыркайдын келиши мина коюлган талаага чыгып келе жаткандай сезилет. Бирок кайда ал? Ошол мина коюлган талаа жашоонун кайсы чектеринде жашырылган? Адамдын ой санасындабы, иш аракетиндеби, дүйнөлүк илимдердеби, же күнүмдүк иштердеби? Сөөмөй менен көрсөтүү мүмкүн эмес. Мына азыр эле телевидениядан көрсөтүштү. Москвадагы Кызыл Аянтта ал жерде басып жүрүүнү мен жакшы көрөр элем. Үрөй учурган окуя болуптур. Демонстранттардын эки лагери кагылышыптыр. Аскер өнөр жай комплексин жактоочулар менен конверсияны колдогондор. Натыйжада бир кыз өз жанын өзү кыйды. Көпчүлүктүн көз алдында өрттөнүп өлдү. Адам чыдап карай алгыс көрүнүш. Комментаторлардын айтымында баланын баары ошол күйүп өлгөн кыздын студент жолдошунун митингге көтөрүп келген плакатынан башталган эмеш. Ал плакатта, мен азыр улантам, барак түгөнүп баратат. Факсты өчүрбөсөңүз экен, Кудай жалгагыр. Кызыл Аянтта болгон окуяны айтып берейин. Мистер Борг, кептин баары ал плакатта. Адам жарык дүйнөгө курал жасап чыгаруу үчүн туулган эмес, деп жазылгандыгында. Анан өзүнөн өзү түшүнүктүү. Мындай жазуу Россияда оборонщиктер деп аталгандардын, мамлекет жана коом, башкача айтканда тагдыр тарабынан адамдарды кырып жоюучу курал жарактарды нокоттой октон баштап, оборонщиктер дүйнө жүзүндөгү ар бир адамды жүздөн ок менен камсыз кылууну гарантиялайт. Үндөн ылдам самолетторго күн түн дебей океан тереңинде бугуп, буйрук берилери менен континенттер аралык ракеталарды аттырууга даяр турган атомдук суу алдындагы кайыктарды чыгаруучу өнөр жайында ишке чегерилгендердин кара жинин кайнатты. Бул талаага кеткен эмгек, талаага кеткен акча, дейт экен тигил акылы зерек студент дагы. Биздин Американын аскер өнөр жай комплекси да ушундай эле мамилеге арзыйт. Ал дагы өзүнө окшогондорду кырып жоюучу курал жарактарды жасап жатат. Ал дагы муну коргонуу муктаждыгынан улам жасап жатабыз деп актанышат. Бирок экинчи жагынан алганда, алиги өзүнө оборонщиктер да периштелерден эмес. Алар да аябай куралданышкан жана алар да өздөрүнүн өтө кымбат идеяларынын азыр эң таасирдүү ураандар, улутчулдук ураандар урматына, адилеттиктин урматына жана андан мааниси кем эмес өз экономикалык кызыкчылыктарынын урматына кырып жоюуну эңсешет. Ошентип баары бири-бири менен байланышкан. Анан калса алардын байланышпаган учуру болгон эмес, дайыма байланышта болуп келишкен. Анан кантип студент кыйкырбасын, анан кантип адам баласына тил бүткөндөн бери көңүлүнө зилдеп келаткан согуш менен курал жарактын салтанаты акыл парасатка үстөмдүк кылып келаткан сандаган кылымдардан бери адам жаны жарыя айтууга умтулуп келаткан нерсени плакатка өз колу менен жазбай кое алсын? Водороддук бомбаны жасаган Сахаров Россияда дал мына ушуну түшүндү. Анан тык токтоду дагы тагдырына каршы кадам жасады. Курал жарак жер жүзүндө көбөйгөндөн көбөйүүдө, буту менен басып мурду менен тынгандын баары куралдансам дегенде ак эткенден так этет. Анан кош бойлуу аялдардын чекесиндеги Кассандранын тамгасы ошону кабарлап жаткан жокпу? Курсактагы Кассандра эмбриондор ошону үнсүз кыйкырып жаткан жокпу? Анан калса жарыкчылыкка келген дүйнөдөгү ар бир адамга бери болгондо жүздөн коргошун ок беленделип коюлса, жана ал адам күн мурунтан эле бирөөнү өлтүрүүгө же өлтүрүлүүгө буйрулса, анан кантет? Алиги студент ушулар жөнүндө анан кантип айтпай кое алмак? Анан жанагы Кызыл Аянтта өзүн өзү өрттөп жиберген бактысыз кызды айтпайсызбы? Анын жан дүйнөсүндө Кассандра комплекси менен белгиленген.
түйүлдүк кезинде угулбай калган жана басылып ташталган нерсе ойгонбоду бекен? Анын эстехатологиялык кыйналышы менен кимдин иши болду дейсиң? Адамзат курал жарак ойлоп чыгарбай эле, согуш дегенди билбей эле жашаса, өсүп өнүксө эмне болмок деген идеалисттик жактан сандырак болсо да ой туулат. Ошондо адам азыркысындай болот эле. Ошондо цивилизация азыркыдай болот эле. Же жер жүзүндө таптакыр башкача өнүгүү өкүм сүрөр беле? Жана адам сапат жактан башкача болор беле? Эмне, өнүгүүнүн башкача жолу башында мүмкүн эмес беле? А эгер мүмкүн эмес болсо, эгер адамга акыл эс жогортон берилген болсо, эгер акыл эс биологиялык маңыздан тышкары нерсе болсо, анда себеби эмнеде? Ана Филофей космоско кетип калып, дүйнөлүк көшөгөнү кылтыйтып ашты эле, адамдар копия каргыш жөнүндө билүүнү каалабай тургандыгы дароо билинди. Мистер Бург Филофейдин ачылышы каршылашкан башка натыйжа бербеген күндө да мен баары бир ага ишенем. Мен андан кайда болбосун жан дүйнөнүн адеп ахлак жактан кыйрашы менен тереңдеп бараткан рухтун кыямат кайым болооруна кыйналгандыгынын жообун табам. Карабахта армяндар менен азербайжандар ортосунда көп жылдардан бери уланып келаткан кылмыштуу согушта тала командирлери деп аталган немелер курман болгондордун өлүгүн сатышканын укканда, эрксизден Кудай бизди эмне үчүн жаратты экен дейсиң? Майданда шейит кеткендердин сөөгүн жерге жашыруу үчүн бир туугандары жана жакын адамдары сатып алууга тийиш экен. Аны бизнеске айлантып алышыптыр. Өлүгүн сатып пайда табуу үчүн өзүнүн эле жоокерин артынан атып өлтүргөн учурлар бар дейт. Бул жөнүндө газетадан окуганымда төбө чачым тик турду. Ушундай арам иштер адамдардын жан дүйнөсү менен кан денесине кесепетин тийгизип коебу? Акырындап тукум куучулук структураны өзгөртпөй, кийинки муундарга өтпөй коебу? Мына адамдын акылына келбей турган мыкаачылыктын дагы бир мисалы. Салман Руштини коргогон адабиятчылардын конференциясы өтүп жаткан Түркиянын бир шаарындагы мейманканага өрт коюлган. Анда конференциянын катышуучулары эмес, жай баракат жашап жаткандар дагы тирүүлөй өрттөнүп кетишти. Анын баарын телерепортерлор тартып алышты. Имарат алоолоп күйүп жатат. Тирүүлөй өрттөнүп жаткан кишилер, өрттү өчүрүүгө аракет кылышкан өрт өчүрүүчүлөр, алардын катарында фундаменталистчил жаштардын чоң тобу аянтта кыйкырып, шаттанышууда. Алар өрт койгондорду даңташууда. Ыргып, секиришип, бийлешип, ызы чуу түшүп, бул аламат көрүнүштөн тим эле эротикалык рахат алып жатышат. Жаштардын делбеленген кусаматтуу жүздөрүн өрттүн өлүм көксөгөн жалмаңдаган жалыны жарык кылат. Телеге тартып алынууда тим эле кадимки кинонун өзү. Биз кайда жүрөбүз? Биз эмне болуп баратабыз? Германияда тирүүлөй өрттөлгөн түрк үй бүлөлөрү жөнүндө да биз өзүбүзгө өзүбүз ушундай суроо беришибиз керек болуп жүрбөсүн? Сиз газеталардан окуган чыгарсыз. Мындай карасанатайлыктарды айта берсе түгөнбөйт жана айткан сайын биринен экинчиси ашып түшөт. Анан калса ар кайсы өлкөлөрдөгү жасалган карасанатай арам иштер үрөй учураарлык болуп өөрчүп баратканы байкалат. Мына ушунун баары жыйыла берип, кеңге таасирин тийгизип жаткандыгын Филофей далилдеди. Мурда мен адамдын эң жогорку милдети катары акыл эске ишенчүмүн. Бирок көрсө, акыл эс адамдардын түбөлүктүү туткуну экен. Ал качандыр бир кезде андан бошонор бекен? Анан калса Кассандранын тамгасы ошол жөнүндө зар какшап жаткан жокпу бизге? Кечиресиз, мистер Бург, факстын кагазын алмаштыра салайын. Мистер Бург, Кудай үчүн мага ачууланбаңыз. Менин ой жорумам өтө эле узак. Сизге кызыгы жокпу деп да чоочуйм. Бирок бүгүн түнү менин жан дүйнөмдүн капкасы ачылды. Сиздин абалыңызды түшүнүп турам. Сизди ойлоп чоочулап да жатам, бирок сиздин кайратыңызга ишенем. Түзүлгөн кырдаал жөнүндө ойлоо менен Филофей орбитада жүрсө да, жерде болуп жаткан окуялардан сыртта кала албайт деген тыянакка келдим. Эгер сиз каршы болбосоңуз, аны менен тезинен байланышуунун жолун табуу керек эле. Техникалык жактан бул өтө татаал нерсе, бирок муну мен телекомпаниялардагы жана космостук институттардагы досторум аркылуу жасоого аракет кылар элем. Муну кандай дейсиз? Эгер сиз макул болсоңуз, мага билдириңиз.
Анан мен мындай аракет канчалык ишке ашышы мүмкүн экенин сизге кабарлайм. Анан акырында менин оюмча эң башкысы албетте Филофей менен байланышып, аны экрандан көрүп туруп учурашып коюу үчүн эле керек эмес да. Менин оюмча ал жооп берүүгө тийиш жана Кассандранын тамгасын ал кандай жол менен тапты жана ал белги башка эле бир нерсе эмес, эмбриондордун болочок жашоого терс мамилесинин көрүнүшүнүн далили эмне деген суроого анын жообу даяр экендигинен менин күмөнүм жок. Рим папасына жазган анын катында бул анчалык айкын эмес. Бул жагынан кандайдыр бир бүдөмүктүк турганын сиз да байкагандырсыз. Ага бул суроону башкалар да өтөнчө окумуштуу биологдор берүүлөрү мүмкүн. Мына ошол Филофейдин бүдөмүк калган нерсени түшүндүрүп, суроолорго жооп бергени сезилет. Филофей менен байланыш түзүү мүмкүнчүлүгүн мага коюңуз. Сиз болсо сизге үйрөтүүчү мен эмес. Тезинен зарыл болуучу философиялык негиздөөнү даярдап жибериңиз. Биз Оливер Ордок башын айландырган көчөнүн караламан калкы менен кагылышпай кое албайбыз. Тагдыр ошол, биз жеңип чыгышыбыз керек. Ошол көчөдөгүлөрдүн урматы үчүн. Сизден Энтони Юнгер. Менин дарегим керек болсо, үйдөгү факстын, телефондун номерлери, адресим бар ушул барактарда. Кызматымдагылардын кереги жок, эми мен ишке барбайм. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы романынын 8-бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.